Салам достор, мен атым Рия. Бул сыр сандык рубрикасы. Сыр сандык рубрикасына 20 эреже топтолгондо оюн ойнотуп белектерди берем. 3-чү эреже амографы. Амографы – это слова, которые полностью совпадают в написании, но при этом их звучание отличается. Чаще всего речь идет об ударении на разные слоги. Амографтар – бул так бирдей жазылган сөздөр, бирок алардын айтылыш үнү айырмаланат, көбүнчө кеп ар кандай муундарга басым жасоо жөнүндө. Пили воду, пили дрова, суу ичтик, отун арала. Атлас карта, атлас ткань, атлас карта, жибек кездеме. Плачу от лука, плачу деньги. Пияздан ыйлап жатам, акча төлөйм. Мука ингредиент для приготовления. Мука мучение. Un тамак даярдоо ингредиенти. Азап. Венец украшение на голову. Венец житель Вены. Тажы баштын жасалгасы. Вена шаарынын жашоочусу. Спешить торопиться, спешить слезть с лошади, шашу аттан түшүү. Хлопок растение, хлопок громкий звук. Пахта өсүмдүк, катуу добуш. Кружки посуда, кружки небольшие круги, секции. Кружка казанаяк, кичинекей чөйрөлөр, секциялар. Духи призраки, духи парфюмерия. Арбактар атыр, косметикалык товарлар. Жаркое блюдо, жаркое горячее. Куурдак тамак, кызуу ысык. Стрелки у часов, стрелки люди с оружием. Сааттын стрелкасы, аткычтар, куралчан адамдар. Амографтар менен ооз-эки сүйлөөдө эч кимде көйгөй болбойт. Биз маек курууда интонация менен басым жасайбыз. Маектештер эмне жөнүндө сөз болуп жатканын дароо түшүнүшөт. Эгерде амографтар жазуу түрүндө кездешсе, биз берилген сүйлөмдү же текстти окуп чыккандан кийин гана басымды кайда коюу керектигин түшүнө алабыз. Замок, замок. Он въехал в замок на белом коне. Ал ак боз ат минип сепелге кирди. На воротах висел большой замок. Дарбазада чоң кулпу илинип турган. Достор, эгерде видеону аягына чейин көргөн болсоңор, силер азаматсыңар. Лайк басып, подписка таштагыла. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, кайыр кош.